1990-жылдардын башында СССРде абал кескин оорлогон болчу. Михаил Горбачевдун кайра куруу саясатынан кийин Советтер Союзунун курамына кирген республикалар акырындап эгемендик алууга умтула баштаган. Экономикада абалы оорлоп, элге керектүү товарлар менен азык-түлүк тартыштыгы байкала баштаган эле. Михаил Сергеевич Горбачев ал кайра курууну, демократияны алып келди. АКШ менен жарыша куралданууну токтотту. Кансыз согуштун аягына чыкты. Ошол эле маалда калган 15 союздук республикалардын катарында Кыргыз СССРинде дагы демократиялык кыймылдар пайда болуп, интеллигенциянын алдыңкы катмары СССРдин курамынан чыгуу идеясын элге жайылта баштаган болчу. Айрыкча алгач ошол маалда Ашар кыймылы, Асаба партиясы, андан кийин КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, күч алганы элдин аң сезимин кадимкидей ойготкон. Асаба партиясынын кантип түзүлүп калгандыгы тууралуу Жыпар Жекшеев өзүнүн «Атуулдук ар-намыс ойгонгондо» деген китебинде мындай деп эскерет. Чогулгандар ичинде Чапырашты Базарбаев, Тынчтыкбек Чоротегин, Мелис Эшимканов, Райкан Төлөгөнов, Айдарбек Көчкөнов, Бекболот Талгарбеков, Кадыр Матказиев, Майрамбек Чекиров, Буркан Жумабаев жана дагы бир топ жаштар бар эле. Булардын баарынын башын кошкон демократиялык идея болду. КДК кыймылынын алкагында Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, Топчубек Туруналиев башында турган алгачкы демократтар өздөрүнүн өмүрүн сайып, ачык каршылыкка кадам ташташкан. СССРнын курамында туруп Кыргыз СССР өзүнүн эгемендик декларациясын ошол 1990-жылдын эле 15 декабрында кабыл алган. Вопрос о президентстве зашел в Акаев, стал Аскар Акаев. Ал эми андан мурдараак өз президенти Аскар Акаевди 1990-жылдын 27 октябрында шайлап алган. Первым президентом суверенного Кыргызстана стал Аскар Акаев. Ученый, интеллектуал, чувствующий себя свободно в просторах и глубинах современной мысли. Чынды айтканда Кудай үчүн немеге буйруп турган болчу да Масалиевке чын айтканда. Биринчиден биз ойлогонбуз экелек ишти алышат. Масалиев, Акаев деп. Эгер ошо экелек иши калганда декабрь 90 Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосунда эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Апас Жумагул, экинчиси Жумагулбек Аманбаев турат дагы, мурун айтып атышкан, Масалиев президент болсо, өкмөттүн башы болот экен, тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштагандан Апас Жумагулов өзүнүн талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Кыскасы Масалиевден тил табыша албай калды, же болом деп. Андан туруп жаш, биз сыйлап жүргөн жаш жигит тиги чыгып атпайбы. Ошон төртөө болуп калып атпайбы. Ошентип бир тарап бир киши болду да, экинчиси 3 киши болуп добуш бөлүнүп кетти. Анан эң негизгиси деди, Жамин деди казак. Бул киши таза киши. 16 сыртта жүрдү. Силердин кыргызчылыкка кошулбайт. Коррупцияга да айтпаса ушуга барбайт. Таза. Анан калыс болуп берет деп, анан ал кишинин айткандай да. Анан макул деп анан ошо түнү эле учуп келип атпайбы. Бирок ошондо дагы балким жанакыл Апас Жумагулов менен Бексултан Жумагулов өздөрүнүн кандидат талапкерин койбогондо, балким ошол Чыңгыз Айтбатов айткандан кийин балким Масалиев өтүп кетмек. Бирок Масалиев кеч болуп калды. Кечигип калды. Баягы мурун биринчи элдерде кичине көңүл калып калганса, биринчи биз айтсак болбой койгондон кийин. Бирок ошондо да балким өтүп кетмек. Балким кайра добуш болмак. Анан ошентсе да экөө кошулуп калып эки киши, анан добуш тартып кеткен болбой калбады. Анан ошентип кокусунан шайланып калды. Мына бул өзү бир өзүнчө ордундагы мукташтык деп мен айта албайм. Кокусунан шайланып калды. Кыргызстанда өз алтынча мамлекет болууну каалагандардын катары ошентип калыңдай берген. СССРде, анын ичинде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында коомдук, саясий, социалдык абалдын начарлай башташына жалпы экономикадагы абалдын оорлошкону терс таасирин тийгизе баштаган. Пландуу экономиканын борбордон туруп башкаруу системасы жерлерде ишке ашпаган милдеттерди аткарылды деп кагазга жалган отчет берүүгө, товарлардын тартыштыгына алып келген. 1990-жылдын 1-январына карата Фрунзе эт консерва комбинатын текшерүү маалында бир топ уурлуктар аныкталып, ал атайын текшерүүчүлөр тарабынан акты түзүлүп белгиленген. Мисалы, текшерүү маалында 1984-жылдан бери же 6 жыл бою Германиядан алынып келген кымбат баалуу Кремер Грабе аталышындагы колбаса чыгара турган жабдуу ишке киргизилбей турганы аныкталган.
Текшерилгенде жабдуунун маанилүү тетиктери ордунда жок болуп чыккан. Ошол эле комбинатты 2 февралда текшерген маалда 1870 метр кабель, 7300 метр провод, 6,5 тонна темир каттоого алынбай, материалдык ресурстардын тизмесинде жок болуп чыккан. Советтер Союзу боюнча мындай уурдоолордун, кошуп жазуулардын, жалган отчет, сапатсыз товар өндүрүү же товарды жеткиликтүү өндүрбөө, турмуштан четтеген кагаздагы пландар менен өзүн өзү алдоо, мунун баары советтик экономиканы терең кризиске батырган. Анын үстүнө өз эгемендигин эңсеген союздук республикалардын ар бири өз алдынча саясатын жүргүзө баштаган болчу. СССРдин экономикасы болсо 15 республиканын бири-бири менен тыгыз байланышып, интеграцияланган татаал байланыштарынын туундусу эле. Ошондуктан товар өндүрүүдө бир республикадан эле бир тетик өз убагында башка жака жетпей кала турган болсо, ал жалпы товар чыгаруунун чулуу чынжырына тескери таасирин тийгизчү. 1990 жылдын аягында ар бир республика өз арбайын өзү согууга өтө баштады. Ошол эле маалда Москванын кызыл камчы таасири солгундады. Ушундай чакта 1990 жылдын декабрь айында Михаил Горбачев КГБнын төрагасы Владимир Крючковго жалпы СССРдин аймагында өзгөчө кырдаал киргизүү маселесин иштеп чыгууну тапшырган. 1991 жылдын 19 августу Советтер Союзу деген ат менен 70 жыл жер картасындагы ири дөөлөттүү мамлекеттин гейдери ушул күнү кетип, түндүгү ушул күнү жерге түшкөн. В связи с невозможностью по состоянию здоровья СССРдин вице-президенти Геннадий Янаев башында турган советтик жогорку кызматтын партноменклатурасы Михаил Горбачевдун кайра куруу, ачыктык, демократия саясатына каршылыгын билдирип, ушул күнү бийликти колго алууга белсенишкен. приступил к временному исполнению обязанностей президента. Эми кыргыздар бекерин айткан жок да, ГКЧПны БКЧК деп которушпады орусда, БКЧК деп коюшту. Шундан эле түшүнсөң болот. Муну көпчүлүк кишилер жактырган жок. Себеби кеч болуп калды. Советтер Союзу ыдырап атканы көрүнүп калды. Ал бир күндө, бир айда болгон жок. Бир нече жылдан бери. Бул 85 жыл Горбачевден келди деп айтабыз, бирок бул чын айткан Совет Союзунун ыдырашы баягы Хрущев келгенден башталган. Бирок ошондой болсо дагы, кандай бизге баягы 70 чогуу турсак да, бирок түшүнүп калганбыз. Биздин интеллигенция ошол кезде мына биз легендар парламент келип калдык. Биз 90 жылдын апрелинде келип кириштик. Советтер Союзунун курамында туруп, ошол кезде Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары жана жогорку кеңештин төрагасы Абсолют Масалиев болчу. Ошо апрелде келген 90 жылы биз бир топ депутаттар айтканбыз. Биз ушундай Советтер Союзу ыдыраганы көрүнүп калды. Өзгөрбөйлүбү, реформа кылбайлы өлкөнү. Биз багыт албайлы. Кээ бир өлкөлөр президентин шайлап атат. Биз президенттен кызматты киргизбейлиби? Анан керек болсо сизди шайлап албайбыз деп ушинтип сунуш кылганбыз да Абсолют Масалиевке. Ал киши эмне жооп берди? Таза коммунист болсо, чын коммунист болчу. Жок, Советтер Союзу кулайлы, кулабайт. Анан Советтер Союзунун бир гана президент болуш керек, бул Михаил Сергеевич Горбачев деп баш тартып коюп атпайбы? СССРдеги өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп аталган бул топ атайын билдирүү менен чыгып, ага ылайык бийлик Михаил Горбачевдун ден соолугуна байланыштуу вице-президент Геннадий Янаевго өтөөрү жарыяланган. Мындан тышкары СССРдин айрым аймактарына өзгөчө кырдаал абалы киргизилери, ал эми аны башкаруу максатында атайын комитет ГКЧП түзүлөөрү айтылган. ГКЧПнын катарына Янаевден тышкары ошол кездеги СССРдин коргоо министринин биринчи орун басары Олег Бакланов, КГБнын төрагасы Владимир Крючков, СССРдин премьер-министри Валентин Павлов, ички иштер министри Борис Пуго, кургоо министри Дмитрий Язов, СССРдин дыйкандар союзунун төрагасы Василий Стародубцев жана СССРдин мамлекеттик өнөр жай ассоциацияларынын президенти Александр Тизяков кирген. Михаил Горбачев ошол күндөрү Ялтадагы Форос эс алуу жайында өргүп жаткан эле. Кийин 1991 жылдын 19 августундагы ГКЧПны уюштуруучулардын бири Янаев камакка алынгандан кийин ГКЧП идеясы Горбачев менен бирге иштелип чыкканын бир нече ирет көрсөтмө бергенде айткан. Бирок Горбачевдун өзү аны жокко чыгарып келүүдө. Задавайте вопрос. Союз будет? Август күндөрүнүн андан аркы өзөгүнө кайрылсак,
пушту даярдагандардын айтымында, алардын аракеттеринин баардыгы барып келип, союздук республикалардын Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, Шушкевич баштаган жетекчилери 1991 жылдын 20 августунда кол коюуга камынып жаткан союздук жаңы келишимди токтотуп, кол койдурбоо болгон. Ошол себептен эстердин президент аппаратынын башчысы Валерий Болдин, Шенин, Крючков, Баренников жана Плеханов баштаган жетекчилер Михаил Горбачев эс алып жаткан Фороско барышып, андан жаңы союздук келишимге кол койбоону чакырышкан. Андан кийинки окуялар болсо баарыга белгилүү. Москвадагы бул окуя Бишкектеги расмий жетекчиликтин ар кимисинин саясий багытын, көз карашын аныктоого чоң таасир тийгизди. Эстердин сакталып калышын тымызын каалап тургандар эми биротоло эгемендикке бет алып, тарыхтын тегирмен ташы кайра артка айланмасын түшүнүп калышкан. 19 августта саат 12-де Акаевдин кабинетинде бир 6-7 киши чогулуп, бул кыймылга, бул Москвадагы болуп жаткан аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен. Ошону менен чыкты. Мен өзүм кабинетиме келдим дагы, өзүмдөн кайрылымды жасадым. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы мамлекеттик төңкөрүш деп эсептедим. Аскар Акаев, Минеткан Шеримкулов сыяктуу жетекчилерден тышкары ГКЧПны айыптап демократтар Жыпар Жекшеев, Казат Акматовдор да ачык каршы чыгышкан. Ошол убакта КТРди жетектеп турган Сатыбалды Жээнбеков 15 республиканын башкы телекомпанияларынын ичинен биринчилерден болуп ГКЧПны айыптап чыккан болчу. Ачык айтканда да ошол мезгилдеги биздин КТРдин председатели Сатыбалды Жээнбеков деген мыкты журналист бар эле. Мага звонить этип айтты, Минеткан Шеримкулович, биз сизди толугу менен колдойбуз деди. Анан кийин эртесинде сөз болуп калды, сиз шашып атасыз, андай мындай деп мени коркуткан сөздөр болду. Мен Жээнбековке айттым. Шундай болуп, анан кийин мен тиги подвалга жатып калбайын десем, ал күлүп айтты, сиз подвалда жатсаңыз, анда көчөдө сиздин жаныңызда сизди колдоп биз турабыз деп. Бул чындыгын айтканда, бул төңкөрүшкө жасаган аракеттер эмне менен бүтөт? Ошол төңкөрүшкө барган болгондо дагы Михаил Сергеевич Горбачевдун эң жакын кишилери болду. Биринчиси бул экономикалык, финансалык кыйынчылыктар. Экинчиси бул саясаттан кетирген мүчөлүктөр. Анан үчүнчү эл аралык, ошонун ичинде Советтер Союзунун ичиндеги улуттар аралык мамилелердин күчөшү. Ошентип барып келип, Советтер Союзунун кулашына ГКЧП уюштурган төңкөрүш аракетинен тышкары, албетте, объективдүү жана субъективдүү бир катар себептер негиз болуп берген. Алардын катарында, биринчиден, социалисттик системанын өзүнүн эволюциялык жолунун туңгуюкка такалып, элдин суроо талаптарын канааттандыра албай калгандыгы. Горбачев азастан жүрүп отур, эволюция менен кетпестен алды революция өтүп кетпеди. Ал түп табырдан эле дароо эле өзгөртөм Советтер Союзун, дароо эле башкача кылам деп жанакыл кооперативтерди чыгарды, башкасын чыгарды. Ошентип отуруп баягы Кытайдыкындай бара-бара өткөндө ошондой жакшы болмокто. Горбачевдун деңгээли, күчү, дарамети жетпей калды. Анан кийин Ельцин кошулуп калып, ошолордун асабынан жоголуп кетти да. Экинчиден, ошол себептен экономикада кыйынчылыктар пайда боло баштаган. Терең кризисте турганы жаап жашырылып келген. Советтер Союзу экономикалык жактан ошол учурда артта калып бараткандыгы билине баштады. Советтер Союзу терең экономикалык кризиске батып калган экен. Аны Совет эли байкабай жүрүптүр. Кийин ыдырагандан кийин канчалык артта калганыбыз, Азия өлкөлөрүнөн, Батыш өлкөлөрүнөн канчалык даражада темпте артта калганыбыз билинди. Үчүнчүдөн, эстердин кулашына Михаил Горбачевдун жаңылануу, айкындуулук идеялары негизги түрткү болуп, аң сезимдин өзгөрүшүнө алып келген. Демократиялык кыймылдар пайда болгон. Көз карандысыздык үчүн улуттук кыймылдар дээрлик бардык республикаларда күч алган. Анын аркасында Балтика боюндагы, Кавказдагы советтик республикалар өз эгемендигин талап кыла башташкан.
Михаил Сергеевич Горбачевтун кайра куруу боюнча саясаты жана сөз эркиндиги жөнүндөгү саясаты негизинен туура. Себеби 70 жыл боюнча өмүр сүрүп келаткан ошол Советтер Союзу өзүнүн системасында системалык өзгөртүүлөрдү киргизбесе болбой калган. Муну туура түшүнүш керек. Себеби жалаң эле чет мамлекеттерге өзүбүздүн күч кубатыбыз менен эле биз кыйынбыз дей берген болмок эмес. Элдин аң сезими өзгөрдү ал убакта. Демократия деген түшүнүк келди. Бул жакшы түшүнүктөр, бул туура түшүнүктөр. Биз муну жокко чыгарганыбыз болбойт. Бирок ошол жүргүзгөн саясаттын ичинен эң биринчи иретте экономикага көңүл бурбай туруп, эң биринчи орунга саясат чыкты. Ошол учурдагы коомдогу ачыктык, айкындуулук саясатынын аркасында деп коелу, элдин баягы көзү туюк элдин көзү ачыла баштады. Ошонун ичинде ошол учурдагы коммунисттик партиялар да муну айтып калды. Улуттук республикаларда улуттук аң сезимдин ойгонуу процесси жүрүп жатат деп. Мына ушул факторлор шарттады. Төртүнчүдөн, СССР көп улуттуу мамлекет болгондуктан Тоолук Карабах, Желтоксон, Фергана, Баку, Ош окуялары деп тарыхка кирген улуттар аралык жаңжалдар Москванын шаштысын ала баштаган. Бешинчиден, Чыгыш Европада социализм кыйрап, мурдагы социалисттик мамлекеттерде Чехословакия, ГДР, Югославия, Венгрия, Польша, Албанияда улуттук боштондук аң сезим өрчүп, Кремлдин таасиринен бошоп, толук өз алдынча чыныгы эгемендикке бет алып калышкан. Европадагы бул окуялар СССРдин курамындагы социалисттик республикаларга терең таасирин тийгизген. Президент дагы, жогорку кеңеш дагы, кыргыз өкмөтү дагы, жана кыргыз коомчулугу дагы Советтер Союзун ыраталык деген ойдон алыс болчубуз. Мына 1991 жылдын 17 мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калуу боюнча. Мына ошондо кыргызстандыктардын 96,5% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берген. Демек, кыргызстандыктар Советтер Союзун сактап калууга биз ынтазар болчубуз. Биздин оюбуз, пикирибиз, максатыбыз ошо болчу. Бирок ошол Советтер Союзунун ичинде, Советтер Союзунун составында болуп туруп, Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн кеңейтүү, Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаты боюнча укугун көбөйтүү боюнча биз 20 август 1991 жылкы Москвадагы күтүлүп жаткан жаңы Советтер Союзунун мындан аркы келечеги жөнүндө договорго кол койгону барган жатканбыз. Бүткүл союзга референдум болгондо ошондо 78% ел Советтер Союзу кулабасын деген чечимге келишкен. Бирок ошого келбестен жанакы Горбачевдун начарлыгынан Ельцин баягы пайдаланып кетти да, бийлик талашуунун негизинде Ельцин Советтер Союзунан ажырады дагы, анан Орусияны алам деп ошону кесепетенбей Беловежский путчка барышып. Алтынчыдан, Кошмо Штаттары менен кансыз согуш, жарыша куралдануу Советтер Союзунун алысырашына таасирин тийгизген факторлордун бири болуп кала берген. Себеби СССРдин бюджетинин көпчүлүк бөлүгүн мунайдан түшкөн каражат түзүп, экономикага жана социалдык муктаждыктарга, жаңы технологияларга көңүл бөлүнбөй калган. Советтер Союзунун бюджети анын байлыгынын эң негизин нефть, анан газ түзгөн болчу. Нефтин баазын абдан төмөндөтүп жиберишти. Нефтин баазы түшкөндөн кийин бул мамлекеттин бюджетине чоң залым, чоң зыян келе баштады. Дагы мына экономикалык жактан Советтер Союзунун көрсөткүчү барган сайын төмөндөй баштады. Жетинчиден, СССРдин негизги каражатынын бир бөлүгү мунай сатуудан түшкөн. Ал эми Советтер Союзунун тышкы атаандаштары мунайдын дүйнөлүк базар баасын арзандатып, анын аркасында казына бошой баштаган. 19 август ошентип Советтер Союзу деген империяга соңку чекитти койгон акыркы ири окуя болуп калды. Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялоого
улуксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын 15 декабрындагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонуу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз, суверендүү, демократиялык мамлекет деп жарыялайт. Кыргыз Республикасынын территориясы бөлүнгүс жана толук Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы иштейт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши союздук республикалардын парламенттерине жана дүйнө өлкөлөрүнүн парламенттерине Кыргыз Республикасын көз карандысыз, эгемендүү, демократиялык мамлекет катары таанууңуздарды суранат деп кайрылабыз. 31 август 1991 жыл Бишкек шаары. Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, мен бардыгыңыздарды Кыргыз Республикасы бүгүнкү 31 август 1991 жылы көз карандысыз, суверендүү, демократиялык өлкө болушу менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ал эми ошол 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн көз карандысыздыгына жетти. Легендарлуу парламент эгемендик декларациясын кабыл алып, бүтүн дүйнө жүзүнө өзүн эркин, көз карандысыз, демократиялуу мамлекет катары жарыялады. Кубат Оторбаев, Азаттык.